Tart ola. Gel düşüp alıp turun, kete bersin, gel koy. Gel koy canım. Hazır intervью bergen жатпайлы, gel, otur koy. Ой, canım sen, rahmat sizlerge. Oy, öldü, son ümün boluptur, bara koygular. Ölü kaldı o çirkinler. Kettik. Azır ele. 8'lerge çakırıp kalganda действительно biz Туралбайда эле калабыз. Эмне болду, Аскатай? Не болотосуңар, пожалуйста. Башка тете кылып барылачы. Бара кой, азыр эме кыласыз, ойнойбуз да. Анан сага эме алып берет, сонун бирдем алып берет. Кетчи ойлонойн, Аскат өлтүрүп ал бизди эми. Оозду ушерден ачалып тиги суу менен. Жанагы жерден эле баштайлы, жанагы популярностьтен айтсам. Мындайды алышка. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргыздын сыймыктуу кызы, актриса эжекебиз Айнура Тургунбаева менен жолуктук. Айнура эже, саламатсызбы? Кутман күн, кутман кеч деп койсом да болот, Айнура эже, сизди интервьюга келиңиз деп сиздин артыңыздан чуркап жүрүп, ашык болуп жүрүп сизге мына бүгүн убакыт сааты буйруган экен. Бүгүн жолугуп отурабыз. Ден соолугуңуз, иштериңиз кандай? Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы. Азыр эми орозо кармап атпайлыкпы? Рахмат. Орозодобуз. Кудайга шүгүр, ден соолукка жалып жок. Нормально. Айнура эже, мына сейил бакта отурабыз. Анан ушундай жай турмушта сейил бакты аралап, таза аба ырайы менен кере дем алып, рахаттанганга учур болобу сиздерде? Илгери болчу да, вот азыр кичине рахаттанганга убакыт жок да. Үйгө кирсем мен чыкпайм. Аны үчүн үйгө кирбей туруп сейилдешим керек да. Үйгө кирсем баягы теги оокат, бу оокат алып эле үйдөн чыга албай калам да. А так мындай сейилдешке не жетсин. Мына бүгүн ушундай рахат алып атам, буйруса сейил бакта отуруп экөөбүз ушундай сонун сырдашат окшойбуз, Кудай буйруса. Айнура эже, алгач анда чыгармачылыгыңыз тууралуу жалпы көрүүчүлөргө айтып өтүңүз. Ошо спектакль коюп турсуздар, аны менен чет өлкөгө жөнөгөн аттырсыздар. Кудайым буйруса биз жакшы бир спектакль койдук. Ал спектакль сонунда болот, 10 апрелде 6:30 болот. Келип көрүп кетсеңиздер болот. Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театры, Кукул театрынын жанында эле. Мурунку Дворец пионеровду биздин театр болот ошол. Ошого келип кетсеңиздер болот. 10-да саат 6:30 болот. Келиңиздер, барыңыздарды ушул спектакльге чакырып кетет элем алдын ала. Анан болсо аялдардын башкалык кылуучу жайы, аялдардын көйгөйлүгү, кээ бирөө мисалы баласынан кордук көрүп калгандар, келининен дагы ушундай жөндө да кыздар мамасына таарынып бузулуп кеткендер, мамасы жок болуп ушундай жакшы спектакль болуп атат. Кудайым буйруса биз ушул 2022 Стамбулга фестивалга барып келдик. Аяктан да жакшы баага татып келдик. Андан кийин мынакей Кудайым буйруса 29 апрелде Португалияга кетип атабыз. Ушул спектакль менен фестивалга дагы ошол бизде жакшы жаңылыктар ошол. Андан башка да жакшы спектакльдер жүрүп атат биздики. Келип кетсеңиздер болот. Биздин өзүбүздүн YouTube каналыбыз бар. Бакен Кыдыкеева деген. Эмне кайсы спектакль болот экен, кандай жерде болот экен дегенди көрсөңүздөр болот. Келиңиздер биздин театрга. Ошондо Бакен Кыдыкеев атында Жаштар театрына эмгектенесизби? Ооба. Ошол жерде иштеп атабыз. Бакен эженин быйыл анын үстүндө 100 жылдыгы эмеспи Бакен эжебиздин. Ошол Кудай буйруса күздө дагы ушул 100 жылдыгын дагы белгилейбиз. Мен ойлоп атам, сиз ойлогонмун кыргыз драмада иштейт болуш керек деп, жаңылып турмун. Жок, Бакен театрындабыз биз азыр. Алдыда айтып калдыңыз, ошол спектакль менен көп өлкөлөргө барып жатыптырсыздар. Анан өнөрүңүздүн арты менен ушул көп өлкөнү кыдырууга мүмкүнчүлүк болобу же эс алып дагы барып турасыздар? Жок, эми баягы эс алганы барганда чынында айтканда эле баягы эле пулуң болсо кулуңмун деп коет го. Азыр акча жагынан эми биз кичине Кудайга шүгүр дейбиз, өзүбүзгө жетет. Кудайга шүгүр, тамак бар, курсак ток, кийимибиз бүтүн. Ага жетет. Анан вот өлкөнү кыдырганда кичине акча жагынан кичине аксап калабыз да. Аны үчүн эгерде ошо өлкөнү кыдырам десең, аны үчүн или магазиниң болуш керек, или бир бизнесиң болуш керек, ошондо кыдырасың да. Анан Кудайга шүгүр өзүбүздүн эле ушул кесибибиз менен жакшы эле жер элди көрүп жүрөбүз. Ошого Кудайга шүгүр деш керек. Сайма. Үй интернети менен телевидение.
Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Көп жерлерди көрүп койдук. Кудайым буйрса, ошол айтып атпайм, былтыр Стамбулга бардык, андан кийин Португалиясына барсак, Уфага барганбыз. Ушул башка спектакльдер менен барып эле жакшы эле көрүп, кыдырып келатабыз четинен. Эми дагы Португалия барганда дагы бир өлкө бул спектакль жактырып калса, дагы чакырып калса, может аны менен да бир шаарды көрүп калабыз. Кудай деп атабыз, буйрса, башыбыз аман болсо, жерибиз тынчылык болсо, Кудай маңдайга жазып койсо, мынча шаарды көрөсүң деп койсо, көрөт экенсиң да. Значит, биздин маңдайга ушуну жазганда. Айнур эже, айрым адамдарды ошол чыгармачылык жаатында ырчы, мейли актер, актриса болсун, ушундай интервьюларга чакырсаң качышат, келбейт, убактым жок дейт, же мындай жооп бербей койгондой учурлары болот да. Анан журналисттер биз аларды ушунчалык тажатып алдыкпы, же алардын кызыгы кетти, мындай ошол интервью, маалымат каражаттарын кандай болду деп айтасыз? Мындай болуп калышы мүмкүн да, кээ бирөөлөр убактылары жок болуп калат да. Түнү иштегендер бар. Түнү иштеген артисттер бар, ырчылар бар, жанагы выездерге чыгабыз биз, алыс жакка барсак, кечинде бир 3-4 келебиз да үйгөчү. Ошондон улам болот го деп коем да. Кээ бирөөлөр болсо чарчагандан отказ кылышат. Кээ бирөөлөр болсо не хочет болуп калат да. Ошондой болуш керек, ар кимдин бир түйшүктөн го алтыным десе. Мындай дагы учур болот да, Айнур эже, жаңы чыгып келе жатканда кайсыл жерге чакырсаң келет, сени издеп табат дегенден бир аз аты көрүнүп калгандан кийин, төбөсү чыгып калгандан кийин эле өзгөрө түшөт экен да. Эми ал адамдын өзүнөн да алтышка. Мындай да, эгерде жаңы чыгып атканда, алар кээ бир казыркылар биздикилер жаңы чыгып аткандар акча берип деле катышып атышпайбы? Мен тартылайын, киного тартылганда дагы мейли гонорар албай эле коеюн, мен атым чыксын деп алар иштейт. Андайлар да бар. Эми ал адамдын өзүнөн болот да. Кээ бирөө мынтип уже популярный болуп кеткенден кийин неинтересный болуп калат, окшойт да, буга рекламанын кереги жок, өздөрү келет депчи. Андайлар да бар. Эми мен өзүм үчүн алар жөнүндө жооп бере албайм, бирок мен өзүм үчүн жооп бергенде мен кээде бошобой калам. Кээде аябай эрте чакырып калат да, бир 8 жаш популярный боло электе айткан жериме чейин келет деп атпайсың, ал болот ушундай. Айткан жериңе чейин келет, тияққа барат. Казыр журналисттерге делечи өздөрүнүн рекламалары болуп атпайбы? Азыр Инстаграм, интернет чыкканы өзүн өзү деле реклама кылып атпайбы? Мисалычы, баланча, тинче деп эле ошентип, ошонун улам эле кээ бирөөлөр өзүбүз эле кылабыз деп калат, окшойт деп калам да. Анан кичине атагы чыккандан кийин кичине ар кимдин эми характери ар кандай да. Кичине аты чыгып калгандан кийин действительно андайлар бар да. Ана ошон үчүн не хочу деп коет окшойт да. А так мен өзүмдө болсо, конечно, мен өзүм жумушум болуп калганда, мен айтып аттым, канча жолу экөөбүз сүйлөштүк. Мен чакырсам сен чакырсаң мен болуп аттык го. Бул өзүнүн убагы, анан сааты болот окшойт. Эгерде убак сааты сага келбесе, экөөбүзгө келбесе, балекет кылсаң дагы келбейт экен. Мына көрдүм, бүгүн убагыбызды, саатыбыз жазган экен, ошон үчүн келип калды. А калгандары болсо эми популярность болгондон кийин ошо тараптан дагы баягы көпчүлүгү кийинчерээк барайынчы, анаң барайынчы, үйгө кирип албадымбы, эми койчу тиги бу деп да кетет. Анан артисттер, ырчылар кичине уйкуга жакшы карайбыз да баарыбыз теңчи. Анан уктап калабыз да. Анан кийин мына интернет чыкканы таң атканча уктабагандар бар. Ютубка кирет, тияққа кирет, анан жанагындай TikTok деген балекет чыгып алды. Аны менен таң атканча мен деле бармын TikTokто. Бирок ошого пока бошобой кире ала элекмин да. Бошот менен кире элекмин. Кээде гана кирип кетем, кайра чыгып кетем. Ошондон улам ошол силерге отказ кылган, ошондон окшойт алтын тарым артисттерге. Айнур эже, жаш жыл өткөн сайын адамдар өзгөчө аял заты мындай жаш курагын кабыл алуудан картайгысы келбейби? Келбейт экен да адамдарчы. Анан аялдар да өзгөчө жашаргысы келип эле, ар кандай нерсе болуп атпайбызбы? Сизде кандай ушул жаш куракты кабыл алууда? Менде 5000. Мен вообще мынчага чыгып атам, картайып атам, анан минтип атам, бетиме буруч түшүп кетиптир деп, ушинтип не надо. Бул табигаттын өзүнүн жаратылыштын өзүнүн мыйзамы. Сен балекет кыл.
бетиңе ботокс кыл, бетиңди тарттыр. Эми ал адамдын өзү үчүн жашыраак көрүнөйүн деп, бетиңде буруч чок турса татынакай болуп турган жакшы да, аны бүт эле киши каалайт. Анан мен өзүм эле эметем да, зачем дейм да. Анан кээ бирлөр мисалы макул бетиңди тарттыр. Моюнду, колду, тулуушчаны кайка апарасың? Баары деле бетиң жылтырап турса дагы минтип калат адам баласы, карыган сайын минтет. Кармагандар жүрө бересиң, кармапчы. Ал өзүнүн ички жүрөгүң таза болсо, ошондой жаш эле болосуң. Ичиң таза болуш керек да. Ичиң таза болсо 40тан кийин бетине чыгат дейт адам баласынын. 40тан кийин адамдын бетине чыгат экен ички сезимдери, кандай адам экениңди бетине чыгып калат дейт да. Ошон үчүн пейлиң дегенин коюп эле жүрөгүңдү таза коюп кой болду. Анан кийин карыдым деп ага нерв болуп, унан күнүгө күнү карап алып кокуй берге бирди сайдырып коюшум керек экен, берге сайдырып коюшум керек экен дебей эле коюлчай. Өзүң эле мисалы өзүңдүн возрастың менен жүргөнүң эле жакшы го деп атам да. Аны мен азыр тамашалап калам, кайдачы канчадасында 49тамын деп коем. Ошо 49 менен эле жүрөм азыр. Ошон үчүн Кудай берген жашка жетелик, карыйбызбы, арыйбызбы, самый главный жүрөк таза болсун. Кудай өзү билет канча жашка. Эгерде пейлиң жакшы болуп, жүрөгүң жакшы болсо, 80ге чыкканда да жапжаш көрүнөсүң. Жүрөк таза болуш керек. Азыр интернетте айтсаңыз, өзүңүз эле байкатып болсоңуз керек, психология кызыккандар, анын ичинде психологдор абдан көбөйдү. Анан ошол психологдордун сабактары көбөйдү. Мен өзүмдү кантип тааныйм деген, ошондой сабактарга катышкандар да абдан көп экен. Өзүнүн миссиясын таппай аткандар, мен өзүмдү кантип тааныйм дегендер. Анан мисалы үчүн сизге окшогон атактуу адамдарды көрүп, жөнөкөй элдер суктанат, буларда баары жакшы, телегей тегиз, жан дүйнөсү тынч депчи. Жок, аяктан. Сиздерде дагы ошондой учурлар болобу, ичиңизде тең салмакты жоготкон учурлар? Андайлар көп болот да, наоборот биз артисттерде көбүрөөк болот. Эмне үчүн дейм, биз артисттер аябай бала кыял келебиз. Бат тарынабыз. Анан бат бирдемеге чогуп кетебиз. Бирдемени уксак эле бүт ошону ойлонуп, ыйлап, депрессияга түшүп, эмнеге мени минтти, анан минтти, тигинти деген бизде андай нерселер аябай көп болот. Мисалы артисттер аябай баягы ишенчекпиз да. Мисалы бат эле ишенип калабыз да бирдемеге. Ошон үчүн андай нерселер көп болот. Анан өзүңө келесиң дагы кайра өзүңдү өзүң эмнеге минтишиң керек деп өзүңчө сүйлөнөсүң да жатканда. Жатып алып сүйлөнөсүң кайрачы. Минтип койду, эмне болуп атасың, өзүң. Сен мисалы капаландың, ыйладың, жулундуң. Эми адам болгондон кийин кулак уккандан кийин, конечно, ичиң кайнайт. Бир момент кээде бир айлап депрессияга түшүп кетебиз да бизчи. Эми аны билесиң да. Андайларда мисалы ошол моменттерде спектакль болуп калат, концертке чакырып калат, выездер болуп калат. Мен ошо менен эле чыгып кетем. Айылга кетип калам мисалы. Өзүм тоодо жашаган, тоодо өскөн кишимин да. Айылга кетип калам, өзүм тоолорго чыгып кетем. Өзүсү айыл деле Стрельниковада да Арашан, Татыр деген айылдан болом. Ошол жака кетип калам, биз тоонун ортосундабыз. Суу десе суубуз бар, шаркыратма десе шаркыратмабыз бар. Ошол жака чыгып кээде чынында жүрөгүң уже көтөрө албай кеткенде мен действительно айылга эле барып кетип калам да. Анан өзүң бала чакта жүргөн тоолорду көрөсүң, ошо баскан жериңди кыдырып кээде басам. Ошентип эле улам эле өзүмдү өзүм жооткотуп, өзүм менен сүйлөшүп, күлөшүп атып эле чыгып кетем да. Бат тарынып, бат эмете беребиз биз. Жакшы. Баардык кесипте жаштарга орун бериш керек деп айтылып келет да, анан ушул нерсе чыгармачылыкка тиешелүүбү? Конечно, тиешелүү. Ал бул театр болобу, любой эле кесипте бар да, мисалычы. Врачтар мисалы 80-90го чыкканда көз көрбөй калганда бирөөнү соемду өлтүрүп алмак беле. Ошон үчүн артынан келет да. Бул бүт нерсенин өзүнүн убагы болот экен мисалы. Биздин да убагыбыз болду, бүкүлдөгөн. Тим эле момиткен желекти жел берет деп, каныбыз кайнап деп эле любой эшикти тээп, любой тоого чыкчубуз да. Анан биздин аркабызда да жаштар турат да. Аларга дагы орун бошотуш керек. Баягы өзүнүн ыгы менен келет турбай көрсөчү. Анан ошентип туулуп, өлүп кете берет экенбиз да. Ошон үчүн муну дагы туура ойлонуш керек да. Анан кээ бирлөр тырышып эле жаш менен жаш болуп алып эле жок, мен бербейм, мен минтем деген болбойт. Ал өзүнүн убагы келет, алтындарым. Убагы келгенде бошотуп койсоң кандай сонун. Ошонун алкышын аласың. Каргыш калганча алкыш алган жакшы го дейм да. Какпаш бул эмне кетпей атат деп айтат да мени мисалычы. Ошон үчүн убагы менен мисалы мен өзүм убагым келгендечи, пенсиябызга чыккандан кийин татынакай
ордубузду берип эле мындай 05-ке кирип алып эле чакырып калса барып кетип ошого жетелик деп ойлойм да менчи. Жакшы карыйлык деп ойлойм да. Бирок кесиптештериңиз болсо керек ба? Сахнаны ээлеп жүргөн адамдар убагында акырын четтеп калганда мындай бергиси келбей тырышып, ошо стресс, депрессияга түшүп алды да айткандай. Ушундайлар болот го. Өзгөчө чыгармачылыкта. Ооба, болот да. Эмне үчүн дегенде баягы майталкандын да үстүнө жүрүп ой сен монтуп жүргөндө, конечно, баягы өзү табигат өзүнүкүн алат экен да. Балекет болсоң деле бербей тырыштып, кулпукка салып туруп, сандыкка салып койсоң деле ала турган киши алып коет да. Ошон үчүн муну туура кабыл алыш керек да. Өзүңгө келип, өзүң менен сүйлөшүп, жүрөгүң менен сүйлөшүп, кой булар деле орун алсын. Сахнаны бербей койгон эмнеге бербей коет? Мисалы, жаштын ролун ойной албайсың да. Биз ойнойбуз, апаларды, чоң апаларды ойношубуз мүмкүн. А эмнеге кантип бербейбиз? Беребиз да. Жаш кыздыкы эмне мен ойнойм деп чыкмак белек. Ал өзүнүн ролун ойнойт, биз чоң апа, тайына болуп эле роль албасак, бизге азыр 18-19 жашты жөнүнөн забудь. А вот 50, 60, 70, 80-де ойной беребиз. Көбүнчөсү баары тең эле баягы бергиси, эми ар кимдин кыялы он башка да. Кээ бирөө ошо бергиси келбей, картайгысы келбей, ар баракетти кыла берет да. Бирок баары деле балекет болсоң деле Кудай өзүнүн жазганын алып алат да, бүттү. Анеже мындай илгерки интервьюларды же китептерди бирөөлөрдүн өмүр таржымалын окуганда ушул өзгөчө чыгармачылык жаатын, өзгөчө ушул театр, кинодо көрө албастык абдан күч болгон экен да. Мен байкашымча. Азыр андай эмес болуш керек. Эми ушул көрө албастык дегенди таң эметем да, ушул көрө албастык дегенди айткым келбейт менчи. Мен көп кишилерден угуп атам да, көрө албай, бут тосуп, кысып, мени кысым калып атат, анан мени кыстап атат, көрө албайт мени, анан мынтип койду деген. Мен ушуга таң калам да, ал пейилинен окшойт, бүт адамдын пейилинен. Көрө албастык деген эмнеден көрө албастык? Эмнесин көрө албайт адамчы, эмнесин көрө албайт мисалычы. Чыгармачылыкта, кинодо балким жакшы главный ролду бере берсе бир актриса эле, анан башкасы кызганып аны. Лично менде мындай жок. Лично менде мындай жок. Эмне үчүн дегенде адам баласы өзү билиш керек кандай ролго жарашыктуу. Режиссер билет да, режиссер. Анан эле сен главный ролго жарабасаң эле жулуна берсең эле, анан өзүңө оор таба берсең көрө албастык дегендичи. Өзүң эле жиниң келип эле тигинен эмнеге буга эле бере берет, эмне берип аткан себеп сенде жок да, алдагы болгон нерсе сенде жок да. А эмнеге сен аны көрө албашың керек? Сенде галяк эчтеке жок болсо эле сага главный берип коюп алам. Аркы чуркатып бери жок. Андай эмес. Мисалы, ар кандай болот? Көрө албастык дегенди мен мисалы көрө алам баарын эле. Баарын эле көрө алам. Эмнеге көрө албай коюшум керек экен? Мен өзүмдүн ролумду, өзүм лайыктуу ролду мага берет. Значит, берген жокпу? Значит, мен ал ролго жарабайм. Эмнеге мен ага көрө албай, буга эле бере берет, деп. Эмне кылып? Ал өзүнүн адамдан болот. Ичи тарып, карачы мен мынтсем мындай болмок. Мен мынтсем тинтмекми деп, ал адамдын өзүнөн, жүрөгүнөн зависит этет. Ал көрө албастыкты мен айткым да келбейт мындай нерсегечи. Аныржева, Таттуу Турсунбаева кыргыздын ушунчалык сулуу айымы деп бүгүнкү күнгө чейин айтып келебизби? Театрдан актриса болгон да, анан азыр ушундайлар барбы? Ушинтип неге айтылбай калды? Ошол убагында Таттуу Турсунбаева же Сүймөнкул Чокморов деп дүңгүрүп турушчу эмес беле? Эми ал убакта деген артисттерди аз болчу да. Интернет жок, артисттер аз. Ошон үчүн баягы кинолор, сонун кинолор тартылчу. Мынтип коммерческий кинолор жок болчу, туурабы? Азыр коммерческий кинолор көбөйүп кетти да. Ал убакта болсо кино эле коюлчу да, мисалы гос тартчы өзүбүздүкү. Глейген аппараттар менен, эмне деген аппараттар менен барат, эмне деген артисттер. Ошону менен булар ошондон популярный болгондо, мисалычы. Ошондо сонун кинолор тартылып, ошондон чыккан аттарычы. Мен ошентип ойлойм да. Азыр болсо интернет көп, баары тең эле мындай көрө каттын артынан кетип калдык да, биз жеңилге кетип калдык да. Мисалы куу кекиртет, далай жерге секиртет болуп кеттик да. Эптеп эле иши кылып акча табыш керек, эптеп эле иши кылып бирдеме тартыш керек. Ушундай болуп калды. Мурун болсо аябай строгий болчу Союз учурунда. Баарын тим эле кастинг болгону баарын ыкыр-чыкыр жүрөгүнөн бери карачу, ушул роль жарайбы? Ушуга болобу? Кандай кылат? Тааныш-тунуш тартчу эмес. Профессионалдарды тартчы. Азыр болсо баягы тааныштарыбызды тартып коюп атабыз, туурабы? Спонсор болгондорду тартып атабыз биз азыр.
ошондой коо деп атам да. Ошон үчүн баягы таттуу же тиги дегендер бар чыкпай аткан. Ошондон да атак аттар антип чыкпаса дагы таттуу жедей болгон алып артисттерибиз, актерлорубуз бар. Мындай сиз ар дайым ушул чыгармачылыкта бир толкунда эле кеттиңизби же бирде чыгармачылыктан алыстап кетип, бирде кайра мындай дем менен, күч менен келген? Жок, мындай болду да, биз ошол эле агым менен кеттик бизчи. Ошондой эле агым менен кеттик. Биздики драматический театр болгондон кийин ошондой болду. Союз кулаганда эле гана кичине аксадык да баарыбыз тең. Баарыбыз аксадык. Эмне үчүн дегенде, Союз кулаганда ачкачылык болуп кетти го баарыбыз тең. Артисттер дагы бизнес кылып кеттик айланай. Мисалы мен ошол Союз кулаганда мен кадимкидей эле лепешка саттым. Действительно. Уктум эле ошол. Лепешка саттык. Анан биздин артисттерибиз мисалы бозо саткандар болду. Кийим кечек алып келип кийим саткандар болду. Шоколад алып келип шоколад өткөргөндөр болду. Бул көрөкат, көрдүңбү? Обязательно Союз кулаганда кадимкидей эле баарыбыз тең тим эле тарс эле кулабадык жерге. Балчай эле түшүп өтүп баарыбыз тең. Эчтеке жетпей калдык да. Анан кичине бара анан биз баягы интермедиаларга артисттер ырчылардын күнү болуп кетти. Бүт кинода токтоду, спектакльдерде токтоду. Только эстрадниктер көчөдүк да. Ошондо биз ошо эстрадага да кирип кеттик. Баягы ырчылар даярданганча, даярданып боенгончо биз баягы интермедиаларда ойноп ошондой кеттик. Анан өзүнүн ыгы менен келип азыр Кудайым буйрса театрга өзүбүз кайра агылдык да. Баарын тең көрдүк, чынында айтканда. Жакшысы да болду, жаманы да болду, бирок өзүбүздүн сүйгөн кесибибиздин ыгына түшүп алдык. Кудайга шүгүр, азыр баары баягы акчабызды көбөйттүк деп атпайбы. Акча көбөйгөнү менен баары деле продукты тияктын баары кайра асмандап кетти го баары теңчи. Ошо ойдон эле 50-50 болуп калды. Бирок Кудайга шүгүр, кыргыздар аябай эме кишиге келебиз го, чыдамкайбыз го, сабырдуубуз го. Анан биз бир дүң дегенде каты дүң деп коебуз да, элдин жер жүзүнүн баары эстеп турат го, кыргызы депчи. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, бүгүн болсо наныбыз дасторконубуз үстүндө турат, наныбыз бар, самый курсак ток, көңүл жакшы. Майда чүйдө баягы көңүлдөр көчүп кеткендин баары тең капалангандардын баары бул эта майда чүйдө эртең эле унутулат. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, багыры өзүнүн ыгы менен келатат уже, агымы менен. Учурунда койгон кыялдарыңыз, максаттарыңыз баардыгы аткарылдыбы? Мен кичинекей кезимде ошол артист болом дечимин. Кыялымда ошол артист болом, ушуну ойносом, киного чыксам, антилем, мынчилем, ошонун баары эле Кудайга шүгүр келди. Баары өзүнүн убагында келди. Артист болом дедим, артист болдум. Киного түшкүм келет дечилем, киного түштүм. Шаарларды көргүм келет, тиги барып келсем, анда кичинекей чагыбыз, мына Ташкентке барып келсем, Алматыга барып келсем, жакын эле. Россияга барып, анда Москва дейт, Москвага барсам дечилек. Баарын Кудайга шүгүр, кыялыма, Кудайга шүгүр, иншалла десем болот. Баары орунда. Жакшы. Айнур эже, аял заты үй бүлө курганда гана бактылуу болот деп айтышат го. Эми мындай да жаман эме да. Аял заты үй бүлө курганда эле бактылуу дегенди, ошол кандай? мисалы үй бүлө куруп алып деле бактысыздар бар да, алтыным. Бул жөн эле башында айтылып калганда, бул мисалы өмүр бою күйөөсүнөн тепки жеп бала үчүн калып калгандар бар да. Бактыны билбейт да. Ал коркуп жашаган болуп калат да. Кудай күйөөм келет, Кудай эмтиги урушат, эмтиги кырат, балдарды каар, баласын балама болушам деп күйөөсүнөн таяк жегендер бар. Бул бактылуу болуш ал адамдын өзүнөн. Алтышка. Өзүң эгерде бактылуу болсоң, эрге тийбей деле бактылуу болгондор бар. Бизде кыргыздардын эле эрежелер бар да. Кыз деген күйөөгө тирсе бактылуу болот деген сымалчы. Эми маңдайыңа күйөөнү жазбаса эмне кыласың? Эми башка тиги башыңды ташка чапсаң деле күйөө жазылбаса, эми каяктан алып, каяка тиесиң мисалычы? Сиздин талаптарыңыз абдан жогору болгондур учурунда. Жок, мындай болду да, эми баягы биз окууну бүтүп, артисттикти окуп атканда, конечно, демеле шумдук эле болосуң да, мен укмуш, керайна болом, жок, эрге тийбейм, мен минтем, мен звезда болом деген ойлор болсо боло керек. Анан кийин биз баягы жумуш деп, биз эмне кышында гана театрда калчубуз, жаз келгенде биз тентичибиз. 2 айлап, 1 айлап, 3 айлап кетчи. Нарын театр 6-7 айлап кетчи. Биз ошол бир эле жолубуз бар болчу да. Мисалы мен 10 микрорайондо турганда, 10 микро советский менен эле эме Киевский болуп Кирдрамга чуркап кетчүбүз. 2 эле жолду жүрчүбүз, ошондо 3 бурчтук болуп калат да.
спектакльдерди көрүп жүрөбүз. Ошондон уламын деп кетем го. Эч жака чыкпасаң, кафе-сафелерге барбасаң, ушинтип эле жумуш, окуу жумуш, анан окууну бүткөндөн гастролго кеттиң, гастролдо болсо 2 айлап 3 айлап бир жерде жүрөсүң, кайра келесиң, кайра спектакль ушинтип эле аралашып кетсек керек го деп кетем да мен өзүмдүчү. Анан өзүм деле ушу эрге тейин деп деле демилге бир план койгон эмес окшоймун. Азыркы план коет экен го баарын депчи. Анан планды да жазып туруп эмеге илип коет экен го тамгачы. Так, планым мынуки мындай деп тур, мунту чыгарып коет экен да. Ал убакта биз планды билбей эле ошол өкмөттө эле жүргөн экенбиз да. Мен ошондон улам го деп ойлоп калдым да. А бактар кандай болот? Көбөй тийбей деле бактылуу болсоң болот. Туурабы? Сиз ушундай азыркы айткан эрежелерге мындай баш ийбей жашайт экенсиз. Мисалы эл эмне дейт деген эрежеге баш ийесизби, ийбейсизби? Эми мындай да, эл эмне дейт дегени ал эл адам мына дагы эле кайталап атам да ушунучу. Адам өзү түз жүрсө эл эмне демегиле, эчтеке дебейт. Эл кыйтык мыйтык болсоң андан эл дейт да. Ал эл эмне дейт дегенди угуп калган киши анан эмкисинде да айтат го, эл эмне дейт кокуй дейбиз го. А негизи кыргыздар ушундайбыз го, мына балабызга мисалы кызыбыз деле күйөөдөн чыгып калса, мисалы менин сиңдилерим деле күйөөдөн чыккандан кийин биз деле менин оозуман деле ошол чыгат. Эл эмне дейт, айланайын, тигинин кызы карачы, тигинтип кетиптир, тигинин келини кетип калыптыр, тигинин тигинтип калыптыр, анан кийин инин монтуп кетти. Эл эмне дейт деп жашайбыз го. Анан мен кийинки учурларда ойлодум да, эми эл эмне дейт деп жашай бергенде деле болбойт го дейм. Өзүң кандай дейсиң? Мисалы, сен мындай кийингиң келсе, бир башкача кийингиң келсе, или чачың башкача тартсаң анан эл эмне дейт деп анан кой деп жүрбөйсүң да, Сен мисалы жүрөгүңө жакты да, мисалы плаш кийип чачыңа, мисалы мен келип алып, эмне плаш кийип чачыңды кой берип алдың саксаңдап. Кыргызда бар эле, чач кой берген деген бул эр өлгөндөр чачын кой берет. Бетин тытып деп айтчы эле деп угуп калдым да апаларыбыздан. Анан эми азырчы самыгынан чачыңды кой бересиңби, пейлиңди, жүрөгүңдү таза алып жүрсөң болду да. Анан эл эмне десем, эми тилде сөөк жок да, эми айта берет, эмне кылабыз эми ар бирөөнү барып алып сүйлөй деп, ар бирөөнү барып түшүндүрүп, мен муну кийип алган себебим бул жакты мага. Эли эчтеке дебей эле койсоңарбы десең, аны да айтат да. Мага келип алып анан ал ушул дастан болуп кетет. Түз жүрсөң эле эчтеке дебейт деп атпайсызбы? Бирок мындай сизди таң калтырган, сиз жөнүндө ушактар уктуңузбу ушул кезге чейин? Эми ушактар өзүм лично бытовой ушактарды укчумун. Мындай эле жанаң минтип турган, тинтип коюп турган, сиз минтипсиз го дегенде эле. Ошондой эле турган, основной мен монтан дегенди Кудайга шүгүр, Кудайым бар экен. Андайларды мен өзүм жөнүндө уккан жокмун. Жаман сөз өзүм жөнүндө жаман ушак уга элекмин. А так вот жумуш ичинде сакиш мындай ана, сакиш тигинде ана, сакиш тигидет дегендерди ал ошол иштешкендер эле айтат. Анан чогуу көп жүрүп калгандар айтат. А калган кишилер айта албайт. Анан мисалы Instagram, Facebooktардан жинде болуп жана бийлеп кээде биз деле адамбыз да. Тойлорго барганда бир бийлеп койсок, ошону айтышы мүмкүн, комментарий жазышы мүмкүн. А так эми бул элдин оозунда элек жок дейт. Айта берсин, дей берсин, ал эчтеке болбойт. Бул айтылып турган сөз, араңып турган көз эле чыгып кетти, өзү эле боло беришет. Айтылып унутулат, айтылып токтойт. Бетиңе келип айта албагандан кийин ал жөн эле кошулма ушак деп койсо болот. Аз байкап турам, анеже мындай. Мүнөзүңүз кандай мындай психологияда айтылат экен, мен психологдордон интервью алып атып уже билип калдым. Аялда 70% аялдык энергия, 30% эркектик энергия болот деп. Сиз азыр мындай таразалап кандай деп өзүңүзгө айта аласыз? Менде эркектик дагы бар, аял дагы бар. Аял боло турган жерде аял болуп коебуз. А эгерде өзүң жалгыз болгондон кийин, таяна турган эч ким жок болгондон кийин эркек боло турган жерде мен эркекче эле сүйлөп туруп эркекче болуп коем. Мен өзүмдү өзүм кармап коем да. Азыр мына шуруш шакектериңизди байкап айтып атам да, Нурижи, бир нерсени түшүндүрөбү таштарыңыз, мисалы үчүн көп болсун. Бул өзүм мен негизи мен жакшы көрөм да булардычы. Буларды таанып жүргөн себебим, мунун дагы өзүнүн энергетиктери бар да, мисалычы. Муну болсо давленияны эметет экен, бул болсо тесме постоянно жаныңда жүрөт. А бул болсо күмүштөр болсо сенин энергияң тазалап турат да. А эгерде көп бир нерселерди таанып алсаң, элдер ошонуңду карап сени көп карабай калышы мүмкүн да. Дагы эмне кызыгасың? Мен өзүм анан хоббиң эмне деп калат го. Меники кызыктай да, эми билбейм кандай. Хоббим бир нерсе тигип жасап алат экенсиз. Мен өзүм көп нерселер жасайм.
мен башкача бир необычныйлар жасаганды жакшы көрөм. Мисалы бир жарабай калабы, бир шымпын болобу, сумка кылып жиберем мисалы. Жыртылып калса ошол жерге бирдемени жасайм. Алы мындай илхом келгенде баштайм да. А илхом келбегенде кылбайм эчтеке. Жатып эле калам сулай эле. Азыр элдер ары бери өтсө ачык эле аларга деле сүйлөп, буларга деле сүйлөп атпайсызбы? Өзүндөгү адамдар мындай көчөдө баратканда мындай төз басышып, мындай бир аз өзүнүн баасын башкача сезишет го? Жан десем, эми билбейм, эми жанатан бери байкадыңбы сен? Жок, сизде андай жок экен дейм. Ооба, мен анталбайм эми, билбейм эми. Эми өзүм эле турпатым ушул окшойт. Турган турпатым эле, эми бирөө келип саламатсызбы, кантип эле монткен бойдон саламатчылык деп кетип калайын. Ана может ал деле тааныган үчүн, сени сүйгөн үчүн, сенин чыгармаңды жакшы көргөн үчүн салам берип атат да, сени тааныган үчүн. Тааныбаган киши менен жөн эле чыгып кетип атпайбы? Ага эмне үчүн монткен бойдон эле саламаттылык деп кетиш керек. Кандайсың деп базарларга барбайм же эл көп жерге маршруткага түшпөйм, мындай өзүмдү ыңгайсыз сезем дешет. Мен маршрутка менен жүрөм. Маршрутка менен эл менен тыгылып ар жылып койчай. Эмне турасың, жылбайсың, берип койчу деп эле жүрөм. Эмне кылам эми? Машина айдаганды билбесем. Айдабайсыз. Мен машина кызыккам. Бир 2 жолу авария болгон. Ошон үчүн мен жакшы жүрөк көтөрүлбөй калган билбейм. Тиги шофер айдап барса өзүм деле баса берем тормуздучу. Ошон үчүн көп ошондон жүрөгүм көтөрүлбөй калган окшойт. Ошон үчүн мен машина айдабайм. Маршрут менен жүрөм, такси менен жүрөм, болду. 2 эле мен бар. Шашпаганда маршрут менен эл менен эле айланайын, орун бошотуп эле татынакай эле туруп калса, жылбайсыңбы деп эле жылдырып эле, тырышып эле, монтип эле сумкам тиякта калып, монтип топчуларым үзүлүп эле чөм. Көчөдө жүргөндө эле ошо базарга кадимкидей эле барып айланайын, базарга барып соодалашып, түш ай кичине деп эле чатыркай ушинтип эле эметтем, кийимдерди өзүм эле алып эле базардан алчу, базардан бутиктен алчу, бутиктен алып эле. Ушундай эле мен минада кереги жок эми билбейм, эми ал өтө эле чоң звездалар эле баягы кыйнап жибергендер эле может барбайт окшойт. Сиз эң чоң звездалардын бири сизсиз. Жок, эми билбейм, мен өзүм звездамын деп деле ойлобойм эч качан. Простой эле бир адаммын го, бир кыргыздын бир пендеси окшоймун. Анан эмне үчүн элдер ошентип помет атканы, ошол эл кылды да бизди жылдыз, между прочим. Эл бизди жылдыз кылды. Любой Америка болобу, Англия болобу, каяк болот айланайын. Ошол эл кылды да жылдыз. Мисалы, эл көрбөгөндө ким кылат эле могула жылдыз. Бул кылбайт, элдин аркасынан биз жылдыз болуп атабыз. Биздин элдин аркабыздан тамак таап атабыз, между прочим. Биз элдин аркасынан биздин рызкыбызды элге чачып койгон экен. Биз элден терип атабыз. Эл берген акчаны биз айлык кылып алып, ошо менен жүрүп, ошо менен жылдыз болуп атабыз. Эгерде эл ал жылдызды эл гана түшүрүп коет керек болсо. Эл жылдыз кылат, түшүргүсү келет, эл түшүрүп майдалып коет. Азыр Оз Ачарга жакындап атат, мен да бир аз тынчсызданып атам, сизди көпкө кармап атат. Жок, эметип бере, жетишебиз. Такси деген бар да, уруп кетебиз. Сиз театрга келдиңиз, кино театрда ойноп жүрдүңүз, анан ошо жылдыз дегенде көчөдө баратканда же бир жерде сизди таанып калганда мындай белгилүү экениңизди кайсыл учурда сездиңиз сиз? Ошол кезде. Саламдашып сүрөткө чөөлүкпү дегенде. Ошол кезде. Ооба. Эмне үчүн дегенде, любой жерден кетип баратканда обязательно 5 киши кетип барса бирөө тааныйт. Анан саламдашасың. Ой, мен сизди тааныйм деп кармап калган жерде токтоп калам мен дагы. Ой, тим эле бүт баарын сурап жибересиз. Кандайсың, иштер кандай? Алтынчы бала чака жакшыбы? Аман болду. Өзүмдүн натурам эле ушундай. Анан кээде эме болуп сүрөткө түшөм дегенде, вот ошо сүрөт жагын отказ кыла албайм да. Эми бакушум жанталашып келип сүрөткө чыгып кол чыйса, жок деп басып кеткен болбойт го дейм да. Шашып атканда, аябай шашып аткан алтышка кийин деп өзүм жалбарып кетем да. Эгерде мындай кетип баратканда сүрөткө түшөмсө мен түшөрөм. Түшүш керек дейм, алба куштар биз ошолордун аркасынан жылдыз болуп атса анан келип алып туруп, жок жаап койчу эшикти деген зачем это? Бул жашоодочу жөнөкөй адам болуш керек. Мен бир ыр бар го. Мен бирде менин жөнөкөй жигитми деген го. Ошо жөнөкөйлүгүң менен эл сени барктайт, жөнөкөйлүгүң менен эл сени сүйөт. Мындай энергияңыз ар дайым бийик деңгээлде окшойт, эмерже же мындай төмөн түшүп калгандай учурлар болобу? Төмөн түшүп калган учурлар болот, ооруганда болуп калат. Болбосо дайым позитивдүү. Эмне үчүн дегенде ооругандачы. Мисалы кээде настроениең жок, бизде баягы бопурсак иш болуп, анан бопуня болуп, бизди баягы шаңкылдатып, күлүп, көнүп алганда, анан кээде унчукпай барып каласың да. Эми бизде деле ойлонуу бар деп атамай, план бар ичиңе мээң менен. Так, муну бүтүрүп койсом, тигини бүтүрсөм, анан
тиге тиин эметелик. Анан баягы эле кредит да мээде. Тиги кредитке жакын калды, каяктан акча алып айлык тиге тиги деп ойлонсун, анан келсең эле анан. Ай сага эмне болду? Ооруп атасың дейт да, ооруп. Ай жок эмне сүйлөбөй кал. Айланайын, мен деле адаммын да эле көөдө эс алам сүйлөп атып, любой кишинин жагы ооруйт кылса анан кайра куруп калат. Эми бир жарым сааттай мен кээде тултуюп калам действительно. Анан унутуп калып эле кайрадан эметип кетебиз да. Баягы эми театрга киргенде каткырык күлкү менен жакшы болуп кетебиз да. Атаң эми маршруттан көчөдө барганда сүрөзүнө басасың, анан элестең көчөдөн барат эле чылжактап баратканымда. Айтат да бул ооруп калыптыр Сакиш деп. Өзүңүз Айнура деп айтканга караганда Сакиш деп өзүңүз көп айтат окшойсуз. Ай, антпесем болбойт да. Эмне үчүн дегендечи, Айнура десем тааныбай атпайм. Мисалы бирөө телефон чалса, мен бирөөгө телефон чалсам дагы Бопуш айткандай, эки атыбызды айтабыз биз. Айнура десем, кайсы Айнура көп сөз болуп кетет да. Кайсы Айнура, ким бул депчи. Ошон үчүн сразу эле Сакиш Айнура дейм. Же Айнура Сакиш дейм. Эл ошого эметип калганда Марат деле 5 оор болуп Попуня. А деле Марат десе, кайсы Марат деп мээсин эметчикен да. Ошон ой мен Бопуш Марат дечкен да. Ошон дейт да. Айнураны баягы Сакиш болуп эле тарап кеткен үчүн эле Айнура болуп, Айнура көпкө айтылбай калды. Сакиш болуп калдык да. Мен өзүм деле көнүп алам. Кээде тамашалап коем. Могу жаңы паспорт алганда Сакиш деп албасам деп билдирип коем да. Ошол айрымдар төрөлгөндө чоң энеси бир атты койсо, атасы бир атты коюп, эки ат болуп калат да. Ошондойлордо эки тагдыр болот деп коюшат да. Эми сиз деле Сакиш деп баягы чыгармачылыкка келгенден кийин коюлду, бирок ушул ат сизге сиңип калды окшойт да, мындай. Анан сиз ойлонуп көрдүңүзбү беле ушул эки атыңызга жараша? Жок, андай эле, жок. Андай да кармабаш керек экен. Бул ырым деп коет. Ырым кармайт го, мисалы мышык өтүп кетсе, кок аркам. Мурун мен деле ошончумун да. Мышык өтүп кетсе, таш ыргытып же аркам менен өтүп кетипчи. Эми андай ырымдардан кодоп атам да. Мен өзүмдүн азан чакырган атым Айнур жөн эле, асы жок эле, Айнур жөн эле. Анан бул мен бияка келген азан чакырган атың калат ошол жерде эле, ошо кулагыңа айтат азан чакырып. Ошол эле бир эле тагдыр болот. Анан мен билбейм, жок. Ал ишенип алсаң 60-ка чыкпай өлбөйсүң мында. Ошон үчүн ишенип эле, бул өзүмдүн жумушум боюнча коюлган ат да. Бул интермедиадагы каармандын аты. Ошон үчүн мен Сакиш болуп калдым. Сакиш Бопуш болуп калдым. Күкүш Такиш дегендей да. Анан кийин анын баарын эле эмете берсең, эми биз кыргыз болгондон кийин ырым-жырымга аябай катуу кармайбыз го. Мен деле ырым кармайм, көп кармайм ырымды. Бирок кээ бир кармоочу ырымдар болот, кармабоочу ырымдар болот. Айнура эже, маегиңизде 2-3 жолу Марат агайды эстеп өттүңүз. Анан Instagram баракчаңызда мен көрүп калганда ар дайым эстеп турасыз да, туулган күнү эле, ушундай эле депчи. Ар дайым күндө эле мындай эсиңизде, жүрөгүңүздө сакталып жүрөт окшойт. Ооба, эмне үчүн дегенде бул экөөбүз уже канча жылдан бери, 91-жылдан бери чогуу жүрдүк да. 30 жылдан бери жүрдүк. Анан кантип өзүңдүн бул как бир тууганыңдай эле болуп калат экен Бопунячы. Ошон үчүн сырдашым да болчу Бопуня. Урушсак да, талашсак дагы кайра эле урушкан сунтуп калып эле кайра эле сүйлөшө берчүбүз. Иш жүзүндө эми урушасың, талашасың, кыйкырышасың, бирок эми жүрөктө калчу эмес да. Бул оостун учу менен эле урушасың да. Өлүп кет. Эмне жоголчу башың деп ушундай да. Зато кайра эле бир саатка жетпей эле, ай Бопуш, ай Сакиш деп эле ошо унутулуп каласың да. Ошон үчүн баягы достун досу болот деп коет экен. Эркектерден дос күтпөш керек деп атпайбы, эркектер дос күтө албайт анан деген. Наоборот, мен эркектерден дос күткөнү жакшы көрөм да. Эмне үчүн деген эркектер эме болот да, мындай күчтүү да болот, намыскөй да болот, жүрөк күчтүү болот, кантсе дагы анан сыр катканды билген эркекке айтыш керек да. А Бопуня болсо ошол сыр катканды, канча сырдашып жүрдүк экөөбүз, бири-бириз сырыбызды бири-бириз эч кимге айтчу эмеспиз, айтпай турган сыр болот, айта турган сыр болот дегендейчи. А так эмнеге эркектердин, жигиттердин наоборот доска катуу болот да. Бирок 3-4 дос болбош керек экен. Болсо 2 дос болот да. А 3 кыздардан болсо деле 2 дос болуш керек экен. Эмне үчүн дегенде 3-4 дос болуп кетсе, муну деле байкап көрдүм да. Резко эле ушакташып кетет экен, бирөө келбей калса эле. Ай билесиңби дегенде баштан өтсө берет сенде деле. Анан кийин бирөөсү келбей калса эле ушактайбыз го, аялдар ушакка жагы. Аял эмес азыр эркектер да өтө ушакчы болуп кеттик го. Ошон үчүн Бопунянын ошол эми эрте кетип калды, 59 жашында. Дайыма Куран окутканда Куранда дайыма Бопуня жүрөт жанымда. Бейиштен орун берсин дейм, Кудай. Кудайым буйруса деп жана
бир жакшылык, бир эме болгондо кадимкидей түшкө кирет болупуш, аян берипчи. Кармайм да ошолордун баардыгын. Атап ошол жүрөктө эле калат экен болупуш. Айым досторуңуздардан ишенип сырдашкан досуңуз ким? Эми айым досторуmun мен айтпайм. YouTube'дан угуп калса да мен эмне айткан жок, жин айткан жок дейт. Ошон үчүн мен айым досторум бар эле менин досторум. Оштоп таарынбасында тигини айтканы, муну айтканы мен айтып койсо деле мен менен эле баягы сон чай ичпеди эле дешип кетет. Анан кийин ошон үчүн айым досторум бар, сон досторум бар. Сырдашкан досторум бар, күлгөн досторум бар. Съемкада бирге жүргөн, бирге баскан досторум Кудайга шүгүр. Эмне үчүн мен досторумдан бир жаман сөз уга элекмин да, эч кимисинен. Отуруп калган күнү дагы мен жөнүндө, ал жөнүндө мындай сөздөрдү айтышпайбыз да. Эмне үчүн дегенде эмне кылабыз айтышып. Айттыңбы, анда даканса айтып туруп жүрбөй кой. Азыр Гүлмира Турсунбаева эже менен да чогуу маек кылабыз деп, бирок эженин шартына байланыштуу кетип калган. Мен ойлоно туруп Айнура Тургунбаева, Гүлмира Турсунбаева уйкаш экен, Ала Гүлмира Ташматова да бар. Бүт тыыларбыз да. Ошон үчүн орто муундардан биз калдык да, орто муундардан. Гүлмира Ташматова, Гүлмира Турсунбаева, Айнура Тургунбаева орто муундарбыз да. Андан бизден кийинкилер бар. Андан кийинкилер бар. Улуу аксакалдар, эң улуу аксакалдардан Кеңеш апабыз бар, Назире эжебиз бар дегендей, улуу аксакалдардан ошол эң байбича аксакалдарыбыздан, театрыбыздын аксакалдарынан ошо эки эжебиз бар. Андан кийин эле биз кетебиз, андан кийин дагы бир муун, андан кийин жаш муундар кетет да. Айнура эже, анда убактыңызды бөлүп, аз бирок саз маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик, сизге ден соолук. Ушундай улуу башыңызды күчүү кылып, атайын убактыңызды бөлүп отуруп жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык. Рахмат. Рахмат, эмне үчүн дегендечи, силер да болбосок, биз каяктан биздин тагдырыбызды ким угат эле. Ошон үчүн мен ошол берген интервьюмдө эле эл үчүн жакшы эле интервью бердим деп ойлойм. Жасалмасы жок элечи. Анан сага да рахмат жаным. Сенин да ошо YouTube каналда кайсы эме сеники? Айзат Болотбек кызы. Айзат Болотбек кыздын көрүүчүлөрү миллиардка жетсин жаным. Орозо кармап аткандарга болсо орозоңуздар кабыл болсун алтындарым. Ушул орозо күнү тилеген максатыбызга жетелик алтыным. Сага дагы ийгилик, ишиңе ийгилик каалайм. Эң бактылуу аялзаттарынан бол. Эки сонун кызың бар экен, кызыңдын бактысы тоодой болуп, ошолордун ысык чайын ичип кал. Тартып аткан жигиттерге да чоң рахмат айтам. Урматтуу көрүүчүлөр, убактыңыздарды бөлүп ушул видеону көргөнүңүздөр үчүн сиздерге да чоң рахмат. Каалоо тилек сунуштарыңыздар болсо, видеонун алтына комментарий калтырыңыздар. Анда кийинки берүүдөн жолукканча саламатта туруңуздар.